Тамашалашканды ham койгоп кетти. Канча карыз бар ака? Карыз төлөп коем ака. Assalamu alaikum. Амансыздарбы? Урматтуу TJR каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Жалпыңыздар менен биргеликте Ош Шапалагынын абаздарындабыз. TJR каналы сиздердин кызматыңыздарда 12 ноябрга карата чыгарылышта жекшемби күндүн жалпы унаа базардагы матиздердин баасы кандай болуп атат, сиздер менен биргеликте билмекчибиз. Жайдын күнүндөгүдөй күппө күндүзү жанагы чак түштөгүдөй эл көп. Мына карасаңыздар. Матиз көп дагы деле. Эл таркай элек. Эмесем саат 5:30 болуп калды. Матиз базар ар жерде кызып атат. Мына карасаңыздар. Бул жак тарапта. Бул жак тарапта дагы буга болду. Ал жакта буга болду. Урматтуу көрөрмандар, биринчи эле баштаганда Матиз 1ден баштайлы. Жылы 99 08. Телефон номерлери турат бул жакта. 6-7 литр расход каттайт. Баасы 150 миң дейт. Ички салон бир сыйра көргөзүп койлу. Электропакет. Кеми барбы? Канча кеми бар? Азмат түшүп береткен 150 миңден. Мотор ал жак бул жагы бардыгы таза дейт. Тамашалашканды ham койгоп кетти. Канча карыз бар ака? Карыз төлөп коем ака. Бул Матизди да көрөлү. Матиз 2. 2007 дейт. Бул Өзбекстандык болсо керек. Телефон номерлери турат. Простой экен. Окей, сейчас. Ага, баасы канча? Канча көрөсүз? Канча деп атасыз сиздин өзүңүз дедиңиз? 250 миң. Ага, өз 250 миң дептир. 210 миңге сурашса бербей койгон экен. Демек сиздер да кош көрүңүздөр. Жакса байланышасыздар. Биз бир катардан ушинтип кете берели сурап. Ол жигиттин Матиз 2007. Телефон номерлери жазылып турат. 082. Баасы канча болду? Просто экен комплектация. 90? 190 бар. 90 миң окшойт деппин мен. Ийгилик. 190 миң экен. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Көрөсүздөр. Дагы бир Матиз 2. 2010 жылы. Телефон номерлери жазылып турат. Коробкасы механика. Комплектация простой. Салондан бери көргөзүп кетейин. Ага, баасы канча? 230. Канчага бербедиңиз? 230 деп атты. 190 миңге бербей атты. Сиздер тоголок кылып сурап көрүңүздөрчү. Ана агам дагы оюн айтсын. Корейский Матиз 2. Баасы 280 миң дейт. 2003 экен жылы. Телефон номерлери турат бул жакта. Салон бир сыйра көргөзүп койлу. Комплектациясы бар. Электропакет. Гидравлик бар дагы. Кондиционер. Кондиционер жок экен, Гидравлика бар. Кемит бересизби? Кемит бересизби? Кемит берет экен. Сүйлөшүңүздөр. Корейский. Агабыз. Жакса байланышасыздар. Матиз 3-тү көрөлү. Корейский. Баасы болсо 380 миң дейт. 2005 жылы экен. Телефон номерлери могул жерде турат. Болуш канча экен сурайлычы. Комплектациясы бар, электропакет. Ага, бул турган баасы ушулбу? Же кемит бересизби? Жок, кем бар. Канча түшүп бересиз? Канчага сурашты? 300 сурады. Канча бересиз? Боло турган баасы. 300 340га. 340 миңге берет экен. Автомат коробка. Көрдүңүздөр, Жакса байланышасыздар. Сиздерден эле кийинки Матиздерге өтөлү. Матиз 2. 2010. Кыймылдаткычтын көлөмү 1 экен. Коробка механика, электропакет, гидравлика. Полный бар, Бугасы канчага? 270. Кем барбы? Канчага сураштага? 270 миң дейт. Кем бар экен?
Сүйлөшөсүздөр. Ушул Матизде. Ал эми бул жактан дагы бир Матизди көрөлү. 2004 жылы. 08. Assalamu alaikum. Kovası kança eкен? Yaxşı özüңөр кандайсың? Амансың. Сык кой раз, Эч кан жаап кое турат кезиңде да. 210 бу. Болушу. Тоголоктор болобу? 200-дөргө. Сине сүйлөшөсүңөр, көбүрөөк сүйлөсөңөр болбой калабы. Тамакча. Канчага сурашты? 210го сурады беле. Мынакей караңыздарчы. 230га деп турган экен эртең. Бирок 210го сурап келген. Бербей койчу. Эми 210го сен берем dedi да. Чалыңыздар. Демек ичине түшүп берет экен 210го. Кызат болбо, ийгилик дагы келет. Байланышасыздар, телефон номерлерине чаласыздар. Эртең таңда рызык бар дейт. Көрдүңүздөрбү? Эртең келген баа болгон экен. Урматтуу көрөрмандар, бул жактагы инибиз айтып атат. Мына алдында мына жери гана косяги бар дейт. Калган жер бүт бардыгы таза. Ходовой мотор, мына көрдүңүздөрбү? Бардыгы таза дейт. Болбосо коркпостон эле 250ге бермекми? Ошол бага кетмек, жогорку баада эле дейт. Ошол жеринен улам эле экен. Косягын ачыгын эле айтып атат. Байланышыңыздар, ачыгын айткан үчүн. Калса алсаңыздар болот. Дагы бир корейский Матиз, урматтуу көрөрмандар. 2004 жылы 08. Телефон номерлери жазылып турат. Коробка механика. Баасы канча дедиңиз? 200 миң сом дейт. Электропакет. Ички салондорун көргөзүп коелу. Канчага сурашты ага? Жерге сурады, бербедик. Канчаларга бересиз? 160тан жогору баа берип көрсөңүздөр, берет экен агабыз. Байланышыңыздар, урматтуу көрөрмандар. Бул дагы сизденби? Бир экен, Матиз 1. Автомат коробка 2000 жылкы 08. Телефон номерлери жазылып турат. Бул жакта көрсөңүздөр болот. Мына ички салонун көргөзүп коеюн. Муну канча дедиңиз? 230 деп атасыз. Канчага сурашты муну? Канчаларга бересиз? 180ге бербептир, 200дөн кичине өтсөм берем дейт. Байланышыңыздар, Матиз 1 автомат коробка. Номерлери турат. Биз уланталы кийинки Матиздерге өтүп. Сизден ушу? 2003 200 миң дейт. 200 миңге же 170 бе? Европа дейт. Бола турган баасы 170 экен. Матиз 2. Коробка автомат, механика экен. Электропакет. Гидравликасынан бери бар экен. Бола турган баасы 170 экен. Урматтуу көрөрмандар, чамдаңыздар. Жакшы Матиз экен. Жакса номерлерге чалып, байланыш алып коюңуздар. Бул Матиз 3'тү дагы көрүп коелу. Автомат коробка 2006 жылы. 08. Электропакет, кондиционер, гидравлика, ички салонун көрсөңүздөр болот. Ага, баасы канча? 430 деп атасыз. Канчага сурашты? Бола турган баасы канча болот? 430 миңден түшүп берем дейт. Матиз 3'тү көрдүңүздөр. Баасы мына ушундай. Матиз 3 сурагандар болсо байланышыңыздар. Дагы бир транзит номер Матиз 2 жылы 2012. 08. Өзбекстан. Простой комплектация. Ички салонун бир серия көргөзүп коеюн. Баасы канча болот ага? 430. Канчага сурашты? 190. Канчага келсе бересиз? 190 беребиз. Урулган эмеспи? Жок, бар. Көрдүңүздөр, таптаза экен. 190 миң дейт. Сүйлөшүңүздөр, чалып байланышып ала бериңиздер. Урматтуу көрөрмандар, аз болгону менен мен сиздерге көп Матиздерди тартып, баасын айтып берүүгө аракет кылдым. Матиздер жаккан болсо, чалып байланышып алып алыңыздар. Тежерия каналы жыйынтыктады. Саат дагы 6 болуп калды.
буюрса эртеңки чыгарылышта жүктөйм муну. Эртең менен көрө аласыздар деген ойдомун. Тез Жарыя каналынан дагы да болсо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Кандайдыр жарнама же болбосо сүйүнүчтүү кабар болобу, эмнелерди бөлүшкүңүздөр келсе биздин каналга катталыңыздар. Жазылып, чалып жиберсеңиздер болот. Жакшы каалоо тилектерди жаза кетиңиздер. Дагы бир жолу ассаламу алейкум.